Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргызстандагы чоң 4 шаардын бири болгон Караколдобуз. Бул жакта сонун стадион курулуп жатат. Өткөн жылы башталган болчу. Азыркы мезгилде канча пайызы курулуп бүттү, кандай абалда, качан колдонууга берилет, мына ошол тууралуу бул репортажда айтып беребиз. 3500 орунду трибунасы менен негизги гибриддик оюн талаасынын узундугу 110, туурасы 72 метр. Жасалма чөптөн машыгуу аянты 95ке 62, табигый чөптөн машыгуу аянты 95ке 64 метрди түзөт. Комплекстин жалпы аймагы башында 5 гектар болсо, ал 7 гектарга чейин кеңейтилген. Негизи 5 гектар жер ушул стадион ээлеп турган жер да. Бул 5 гектар жердин мына көп жер тилкелери башка направление менен иштеп турган болчу да. Эми азыр болсо ошонун баардыгын биз документально баардыгын ошо спорт стадионубузга биз өткөрүп бердик. Ушул тренировочный полелердин ордунда мурун МЧС машыга турган жер бар болчу да. Ошолорго бөлүнгөн да. Ошо жердин полностью эле Каракол шаарынын стадионуна өткөзүп бердик документально. Андан кийин бул жерде дагы тренировочный баягы эскилиги жеткен полебиз бар болчу. Аны дагы полностью ушул стадионго өткөрүп бердик. Ошону менен ушул жерлер дагы кеңейип стадион үчүн могу жакшынакай жаркырап салынып аткан нерселердин баардыгы ошо жерлерге түштү. Стадионду оңдоп түзөө иштери 2024-жылдын апрель айында башталган жана күз айларында колдонууга берилмек. Бирок баштапкы долбоор бир нече ирет өзгөрүүлөргө туш болуп, анын жыйынтыгында стадиондун бүтүшү быйылкы жылга калтырылган. Акыркы долбоорго ылайык стадион АФКнын талаптарына жооп берген бардык шарттары менен жасалып жатат. Жумуштар былтыр апрелдин 19-нда башталган. Мобилизация болуп келгенбиз ошондо. Анан проекттерди дагы проектный сметный документациясы да бүтө элек баштала элек болчу. Былтыркыга караганда эң биринчи планга караганда бир топ нерселердин баары жанагы мировой стандартка теңдеш үчүн футбольный федерациянын требованиясы боюнча. Ошолор көрсөтүп, параллельно баардык иштерин баарын ошондо жүргүзүп, мына бүгүнкү күнгө келдик. Бул жер суук райондорго кирет да. Кышта болуп калды, бирок биз кышка турбай трибуналардын алдында помещениялары бар. Футболисттердин жанагы раздевалкасы бар, жуунган жерлери бар, чечүүчү жерлери бар. Анан ошол жерлерине жумуштарды токтоткон жокпуз, отопление бердик, городской деген сетке подключаться этип. Ошол январдан бери ичинде отделка жумуштарын жасап бүтүп калды. Трибунанын астында помещениялар. Бүгүнкү күндө бир 98 киши иштеп атат азыр. Анан дагы могу күн жылыганда бир эле жума болду. Азыр благоустройстволор көбөйүп келет да, ошо асфальт ар жак бир жактарын кошсо бир 150 киши дагы кошулат. Трибуна астындагы 2640 квадрат метрлик аянтка бардык шарты менен 4 кийим которуучу жай, медициналык, калыстар үчүн вар бөлмөлөрү, VIP зона жана түз эфирди камсыз кылуучу режиссердук кеңселер камтылган. Жалпысынан ички сырткы жасалуучу иштерди кошкондо 2-3 айлык жумуштар калды. Пристройка 3 блоктон турат. А, Б, В блок деп. А, Б блоктору багы элдер өтө турчу галерея да. Ортодо В блогубуз болсо экинчи этажы VIP трибуна, келген коноктор, меймандар үчүн. Үчүнчү этажы операторский. Биринчи этаждын багы отметкасы бийик 680ге. Ошол жерде судейская чыккан 330 отметкада. Сырткы благоустройствону алып келсек, мына азыр такталды геймпланы. 7094, 7100 квадрат асфальт төшөлөт. Андан сырткары 6800 квадрат брусчатка төшөлөт. Андан сырткары багы газон натуральный чөп да, озеленение да. 12500 квадрат проект боюнча. Наружный осветительный опораларыбыз бар, ар кайсы типте да. Кудай буйрса эми бир дагы 2 айдан кичине ашып бара турчу жумуштар калды. Благоустройствого тиешелүү жумуштар калды да. Анан ушул ортоңку блоктун ички внутренний отделкасы и фасады менен. Синтетикалуу машыгуу аянты жасалып бүткөн. Ал эми табигый чөптөн жасалуучу аянт кийинчерээк даяр болот. Трибунасы менен негизги гибриддик оюн талабы болсо июнь айына чейин даяр болушу күтүлүүдө. Бул футбол талаасы 24-жылы күздө, кеч күздө себилген, октябрь айларында. Менин эсимде октябрларда болуш керек.
октябрда себилген. Чөп бир аз чыккандан кийин эле ошойдон баягы жаратылышка байланыштуу күн сууктагандан кийин бул чөп уктайт да уктап калган. Азыр дагы чөп койгон эле экен. Азыр ойгон элек. Азырынча ойногонго болбойт. Жок дегенде бир 2 жолу, 3 жолу кыркылыш керек да бул жерчи. Чөп койгондон кийин 2-3 жолу кыркылып, удобрениялар берилсе, анан азыр биякта түнкүсүн минус экен температурачы. Чөп ойгонуш үчүн хотя бы плюс 5тен жогору болуш керек да, 5-10 градустан жогору. Күн жылуу болсо эле бат өсөт да. Түнкү температура 10дон жогорулса, чөп бат-баттан өсүп турат да. Андан тышкары дагы жанагы жер семирткичтерди бериш керек. Ошого жараша да. Бул стадион Ысык Көл облусу үчүн өтө маанилүү. Бул жерде облустук эле эмес, республикалык жана эл аралык турнирлерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ысык Көл областын камтыган мындай деңгээлде стадиондор жок болчу. Эми азыр бул стадионубуз курулуп бүтсө, бизде не только областтык деңгээлде, республика, эл аралык деңгээлде турнирлер өтчү стадион болуп келатат. Өзүңөр көрүп тургандай, подтрибунный помещениялар бул дүйнөлүк FIFA тарабынан статистикасын өтөт. Буюрса, биякта областной детский турнирлер, республиканский женский чемпионаттар, анан азыр элдин баарына маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын улуттук чоң лигасы бар, КПФЛ деген. Ошол жака Барс деп команда чыгып атат. Бул аябай жаштарга да мотивация болуп атат. Анан футболго келгендер эми ушул эле стадиондун өзүңөр билгендей 3 тала куйрулуп атат. Биз турган азыр бул гибриддик тала, эл аралык. Биякта основной чоң оюндар өтсө, калган областной турнирлерге да ылдыйкы 2 поле жакшы деңгээлде, жакшы турнирлерде өтсө болот. Арбаттуу көрөрмандар, ошентип 2-3 айдын ичинде бул стадион толугу менен жасалып бүтөт жана ошондой эле Кыргыз премьер-лигасында быйыл Караколдон чыккан Барс командасы өз үйүндө илбеттештерин ушул жерде өткөрүп баштайт. Негизи эле өткөн жылы башталган долбоорлордун бири болчу бул стадион. Өткөн жылы 18 долбоор болсо, ошонун бирөөсү Караколдогу стадион. Бул эми жакында демек Бешкүнгөдөгү Таланттын стадиону ачылат. Андан кийин бул жердеги Караколдун стадионунда колдонууга берилет. Андан сырткары быйылкы жылы дагы 20га жакын стадион Кыргызстандын ар кайсы облустарында курулуп баштады. Ошентип акырындап биздин өлкөбүздөгү ар бир райондун, ар бир айылдардын оюн талааларына чейин жетебиз. Кыргыз футболу өнүгө берсин.